Салам достор, бүгүн биз сиздер менен өчүргүч куралы менен таанышып көрөбүз. Ал үчүн мен Актай менен Акылайдын сүрөтүн жаздырып алган болчумун. Бул сүрөттү ачып көрөбүз. Демек ачканда өчүргүч деп орус тилинде ластик деп тапсаңыздар болот. Бул куралдар жактан, ылдый жакта инструмент ластик деп жазылып турат да. 3 түрү бар. Жөнөкөй ластик, фоновый ластик жана волшебный ластик. Жөнөкөй ластикти алып туруп, биз деген каалаган керектүү жерибизди, керексиз жерибизди өчүрүп койсок болот. Мышканын правый кнопкасын бассак, курал кандай болуш керек экенин көрсөтүп берет. Бул жерде көлөмү жана түрү ошолорду өзгөртүп алсак болот. Мисалы үчүн ушинтип мен актанды өчүрүп чыгайын. Чык деп өчүрүп коебуз. Эсиңизде болсо Ctrl-Z отмена, бир кадам артка жылуу. Экинчи курал бул фоновый ластик. Бизден ортосу кайсы светке келсе, мисалы үчүн саргыч светти басып атабыз, ушул тоголоктун ичиндеги баардык саргыч светтерди фоновый ластик өчүрүп тазалап чыгат. Бир аз калып калып атпайбы бул жердечи дагы сарылар. Аны деген Ctrl-Z отмена, карасаңыздар үстүндө допуск деген жер бар. Допускту бир аз көбөйтүп койсок, сарыларды көбүрөөк өчүргөнгө аракет кылат да кирипчи. Үчүнчү өң болсо бул үчүнчү өчүргүчтүн куралы бул волшебный ластик. Баардык бир өңчөй өңдү бир эле таңдап басып койсок, ошонун баарын өчүрүп чыгат. Мисалы үчүн мен бул сүрөттүн фонун алып салайын деп атам. Басып атамын. Көрдүңүздөрбү? Арты клетка болуп калган, бул прозрачный өң жок деген түшүндүрөт да. Байкасаңыздар, актандын колу дагы кирип кетип атыптыр, анткени бул жерде кара эки кошулган жер бар эмеспи? Бул жерде кирип, ушул актандын дагы көйнөгүн өчүрүп салып атат. Бул бети менен колунун ортосундагы жер болсо өчпөй калды, анткени ал жерге тиги өчүргүч кире албай калды да. Кайрада бассак өчүрүп коюп атат. Эгер сиздерде ластик, фоновый ластик, волшебный ластик дегендерди таба албай атсаңыздар, келип туруп ошо куралды басып кой бербей турсаңыздар, ошол 3 курал бардыгы чыгып силерге таңдооңорго чыгып берет. Ошону сизге каалаган куралды таңдап алып иштесеңиздер болот. Эгер сиздерде өчүргүч боюнча дагы суроолор пайда болсо, бул видеонун астына комментарийге жазып койсоңуздар, биз да сиздерге жооп бергенге аракет кылабыз. Демек, кийинки сабактарда көрүшкөнчө, жана биз көрдүңүздөр, фонду тазалап, ушундай арткы фонуна каалаган сүрөттөрдү коюп, Photoshop менен иштеп баштасак болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин.